28-бөлүм. Ошол убакта пелиштиликтер Исраил менен согушуу үчүн өз аскерин топтоду. Акиш Дөөткө: "Билип кой, өзүң жана сенин кишилериң менин аскерим менен барасыңар" деди. Дөөт Акишке: "Кулуңдун кандай кылаарын көрөсүң" деди. Акиш Дөөткө: "Мен ошон үчүн сени түбөлүккө башымды коргой турган сакчы кылам" деди. Шамуэл каза болуп, бүт Исраил аза күтүп, аны өзүнүн шаары Рамага коюшту. Шабул болсо өлкөдөн сыйкырчылар менен төлгөөчүлөрдү кууп чыкты. Пелиштиликтер чогулушту да Шунемде кошуун болуп жайгашышты. Шабул болсо бүт Исраил элин чогултту. Алар Гилбояда кошуун болуп жайгашышты. Шабул пелиштиликтердин кошуунун көргөндө коркуп, жүрөгү болктой түштү. Ошондо Шабул Теңирге кайрылды. Бирок Теңир ага түш аркылуу да, Урим аркылуу да, пайгамбарлар аркылуу да жооп берген жок. Ошондо Шабул өз кулдарына: "Мага сыйкырчы аял издеп таап бергиле. Мен ошого барып ошондон сурайм" деди. Кулдары ага: "Эендордо сыйкырчы аял бар" деп айтышты. Шабул кийимин чечип, башка кийим кийди да жанына 2 киши алып, түн ичинде ошол аялдыкына келди. Шабул ага: "Сенден суранам, сыйкырчылык кылып, мен айткан кишини чакырып бер" деди. Бирок аял ага: "Шабулдун эмне кылганын, сыйкырчылар менен төлгөөчүлөрдү өлкөдөн кандай кууп чыкканын билесиң. Сен эмнеге мени өлтүрүш үчүн тор жайып жатасың" деди. Шабул сыйкырчы аялга Теңир менен ант берип: "Теңир тирүү, бул иш үчүн сен жазаланбайсың" деди. Ошондо аял: "Сага кимди чакырып берейин" деп сурады. Ал ага: "Мага Шамуэлди чакырып бер" деди. Аял Шамуэлди көргөндө катуу кыйкырып жиберди. Анан аял Шабулга кайрылып: "Сен эмнеге мени алдадың? Сен Шабул турбайсыңбы" деди. Падыша андан: "Коркпо, сен эмнени көрүп жатасың" деп сурады. Аял Шабулга: "Жерден чыгып келе жаткан Кудайга окшогон бирөөнү көрүп жатам" деп жооп берди. Шабул андан: "Анын кебетеси кандай экен" деп сурады. Ал: "Жерден карыган, узун кийим кийген эркек киши чыгып келе жатат" деди. Ошондо Шабул анын Шамуэл экенин таанып, жүз төмөндөп жыгылып таазим кылды. Шамуэл Шабулга: "Сен эмне үчүн менин тынчымды алып чакырдың" деди. Шабул мындай деп жооп берди: "Мен аябай жаман болуп турам. Пелиштиликтер мага кол салышты, бирок Кудай мени таштап койду. Пайгамбарлар аркылуу да, түшүмдө да жооп бербей жатат. Эмне кылышым керек экендигин үйрөтсүн деп сени чакырдым." Ошондо Шамуэл ага мындай деди: "Теңир сени таштап, сага душман болуп калганда, менден эмнеге сурап жатасың? Теңир мен аркылуу айтканын кылат. Ал падышачылыкты колуңдан тартып алып, аны жакыныңа Дөөткө берет. Теңирдин тилин албай, анын амалыктыктарга чыгарган каардуу өкүмүн аткарбаганың үчүн Теңир сага ушундай кылып жатат. Теңир сени менен кошо Исраилди пелиштиликтердин колуна салып берет. Өзүң да, уулдарың да эртең мени менен болосуңар. Теңир Исраилдин кошуунун пелиштиликтердин колуна салып берет." Ошондо күтүлбөгөн жерден Шабул эт бети менен жыгылды. Себеби Шамуэлдин сөзүнөн абдан коркуп кетти. Ал ошол түнү оозуна наар албагандыктан алсырап калган эле. Тиги аял Шабулдун жанына келип, анын абдан коркуп кеткенин көргөндө мындай деди: "Мен сенин күңүң, тилиңди алып, өмүрүмдү тобокелге салып, айткан буйругуңду аткардым. Эми сенден суранам, сен да күңүңдүн тилин ал. Мен сага бир кесим нан берем, жегин, ал сага жол жүргөндө кубат болот." Бирок ал жебейм деп баш тартты. Кулдары да, аял да аны көндүрө башташты. Ошондо ал алардын тилин алып, туруп келип төшөккө турду. Аялдын үйүндө бордолгон торпогу бар болчу. Ал аны мууздоого шашты. Ун алып жууруп, ачыткысыз нан бышырды. Анан Шабулдун жана анын кулдарынын алдына койду. Алар жешти, анан орундарынан туруп, ошол эле түнү кетишти. 9-бөлүм. Мен эркин адам эмесминби? Мен элчи эмесминби? Мен Теңирибиз Иса Машаякты көргөн эмес белем. Теңир үчүн кылган эмгегимдин жемиши силер эмессиңерби? Башкалар үчүн элчи болбосом да, силер үчүн элчимин. Анткени менин Теңирдин элчиси экендигимди ырастаган мөөр силерсиңер. Мени айыптагандардын алдында мен ушуну айта алам: биздин жеп ичкенге укугубуз жокпу? Башка элчилер сыяктуу, ошондой эле Теңирибиздин бир туугандары жана Кейфа сыяктуу биз да үйлөнүп алып, аялыбызды жаныбызга алып жүрүүгө укугубуз жокпу? Барнаба экөөбүздүн эле иштебей коюуга укугубуз жокпу? Өз эсебинен кызмат өтөгөн аскер барбы? Жүзүм тиккен адам анын жемишинен жебей коймок беле? Мал баккан адам анын сүтүнөн ичпей коймок беле? Мен муну адамдык көз караш менен эле айтып жатамбы? Мыйзамда да ушундай айтылган жок беле? Мусанын мыйзамында эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба деп жазылган. Кудай өгүздөр үчүн кам көрүп жатабы, же биз үчүн кам көрүп жатабы? Албетте биз үчүн. Жер иштеткен адам үмүт менен иштетет. Эгин бастырган адам да өз үлүшүмдү алам деген үмүт менен бастырат. Биз силерге рухий нерсени септик. Эгерде силерден денеге керектүү нерсени жыйнап алсак, көптүк кылабы?
Эгерде силердин араңарда кээ бирөөлөр ушундай укукка ээ болуп жатышса, биздин укугубуз жокпу? Бирок биз бул укукту пайдаланган жокпуз. Машаяктын жакшы кабарынын таратылышына кедерги болбош үчүн баарына чыдап жатабыз. Ыйык жайда кызмат кылгандар ыйык жайдан тамактанарын, курмандык чалынуучу жайда кызмат кылгандар өз үлүшүн курмандыктардан аларын билбейсиңерби? Теңирде жакшы кабар тараткандар жакшы кабар таратуунун эсебинен жашашсын деп буйруган. Бирок мен бул укуктардын бирин да пайдаланган жокмун. Азыр мен муну силерден бир нерсе алайын деп жазып жаткан жокмун. Кимдир бирөө мени ушул мактанычымдан ажыраткыча өлгөнүм артык. Жакшы кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм, анткени бул менин милдетим. Эгерде жакшы кабар таратпасам, мага кайгы. Эгерде мен муну өз ыктыярым менен кылып жатсам, сыйлыгымды алам. Өзүмө тиешелүү милдет катары кылып жаткан болсом, анда мен өзүмө тапшырылган ишти гана аткарып жатам. Анда мен эмне үчүн сыйлык алам? Мен машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды өз укугумдан пайдаланбай, кызмат акысыз тараткандыгым үчүн сыйлык алам. Мен эч кимдин кулу болбосом да, көптөрдүн машаякка ишенип калышы үчүн өзүмдү баарына кул кылдым. Машаякка ишенип калышы үчүн, жүйүттөр үчүн жүйүт сыяктуу болдум. Мыйзам астында болбосом да, мыйзам астындагылардын машаякка ишенип калышы үчүн мыйзам астындагы адам сыяктуу болдум. Мыйзамды билсем да, мыйзамды билбегендердин машаякка ишенип калышы үчүн мыйзамды билбеген адам сыяктуу болдум. Бирок өзүм машаяктын мыйзамынын астындамын. Алсыздардын машаякка ишенип калышы үчүн алсыз адам сыяктуу болдум. Жок дегенде кээ бирөөлөрүн куткарып калыш үчүн бардыгы сыяктуу болдум. Жакшы кабарда үлүшүм болсун деп, ушунун баарын жакшы кабар үчүн кылып жатам. Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн баардык жагынан тыйышат. Бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет, ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун. Муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун. Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. 7-бөлүм. Теңирден мага сөз болду. Сен адам уулу, айт. Кудай Теңир мындай дейт. Исраил жеринин акыры келди. Өлкөнүн 4 тарабынан акыры келди. Эми сенин күнүң бүттү. Сага каршы өзүмдүн каарымды жиберем. Сени жолдоруңа жараша жазалайм. Жийиркеничтүү иштериңдин баарын өзүңө жүктөйм. Менин көзүм сени аябайт. Сага райым кылбайм. Жолдоруңа жараша тиешеңди берем. Жийиркеничтүү иштериң өзүң менен болот. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Кудай Теңир мындай дейт. Кырсык, мына бир кырсык келе жатат. Акыры келди, ал сага каршы көтөрүлдү. Мына жетти. Кырсык сага жетти, өлкөнүн тургуну. Убакыт келди. Ал күн жакын, тоолордогу кубанычтуу кыйкырыктын күн эмес. Дүрбөлөңдүү күн келерине жакын калды. Мына, мен жакында сенин үстүңө өзүмдүн каарымды төгөм. Өзүмдүн сага каршы ачуумду бүт төгөм. Сенин жолдоруңа жараша жазалайм. Жийиркеничтүү иштериңдин баарын өзүңө жүктөйм. Менин көзүм сени аябайт. Сага райым кылбайт. Жолдоруңа жараша тиешеңди берем. Жийиркеничтүү иштериң өзүң менен болот. Ошондо менин жазалоочу Теңир экенимди билесиңер. Мына, ал күн мына келди. Сенин убагың келди. Таяк гүлдөдү, текебердик өөрчүп кетти. Кыянаттык, мыйзамсыздыктын таягын айланды. Алардын тукумунан эч ким калбайт. Алардын байлыгынан эч нерсе калбайт. Аларды жоктоп ыйлашпайт. Убакыт келди, күн жакындады. Сатып алган адам кубанбасын, саткан адам ыйлабасын. Анткени каар алардын көп сандаган элинин үстүндө. Анткени саткан адам өзү тирүү калса да, сатылган нерсесине кайрылып келбейт. Анткени алардын көп сандаган эли жөнүндөгү пайгамбарчылык көрүнүш жокко чыкпайт. Мыйзамсыздыгы менен эч ким өз өмүрүн чыңдай албайт. Сурнай тартышты. Бардыгы даяр болду. Бирок согушка барган эч ким жок. Анткени менин каарым алардын көп сандаган элинин үстүндө. Үйдүн сыртында кылыч, ал эми үйдүн ичинде жугуштуу оору жана ачарчылык. Ким талаада болсо, ал кылычтан өлөт. Ал эми ким шаарда болсо, аны жугуштуу оору менен ачкачылык жейт. Алардын арасынан аман калгандар качып кетишет. Алардын баары тоолордо болушат. Ар бири өз мыйзамсыздыгы үчүн өрөөндүн көгүчкөндөрүндөй болуп онтойт. Баарынын колдору шалдаят. Баарынын тизелери сууга окшоп титрейт. Ошондо алар зумбал курчанышат. Аларды калтырак басат. Алардын баарынын жүздөрүндө уялуу болот. Баштарындагы чачтары түшөт. Алар өздөрүнүн күмүштөрүн көчөгө ыргытышат. Алтындары алар үчүн таза эмес нерсе сыяктуу болуп калат.
Теңирдин каары төгүлгөн күнү аларды өздөрүнүн алтыны менен күмүшү куткара албайт. Алар аны менен жандарын тойгуза алышпайт, курсактарын да толтура алышпайт. Анткени алардын мыйзамсыздык кылуусуна ошолор түрткү болгон. Алардан жасалган сонун жасалгаларды алар өздөрүнүн даңкы үчүн колдонушту. Алардан өздөрүнүн жийиркеничтүү буркандарынын айкелдерин жасашты. Ошондуктан аларды алар үчүн таза эмес нерсеге айландырам. Аны башкалардын колуна олжоого берем. Жер жүзүнүн мыйзамсыз адамдарына талатам, алар аны булгашат. Мен алардан өз жүзүмдү бурам, ошондо алар менин ыйык сактаган жайымды булгашат. Ага талап тоноочулар кирип, аны булгашат. Чынжыр жаса, анткени бул жер кандуу кылмыштарга толгон, шаар зордук зомбулукка толгон. Мен элдердин арасынан өтө каардуу адамдарды алып келем. Алар алардын үйлөрүн ээлеп алышат. Күчтүүлөрдүн текебердигин аягына чыгарам. Алардын ыйык жайлары булганат. Кыргын келе жатат, тынчтыкты издешет, бирок табышпайт. Кырсыктын артынан кырсык, кабардын артынан кабар келет. Пайгамбардан көрүнүш сурашат. Ыйык кызмат кылуучулар мыйзамды окута албай, каарлар акыл насаат айта албай калышат. Падыша аза күтөт, төрөнү коркунуч басат. Бул жердеги элдин колдору калтырайт. Аларга өздөрүнүн жолдоруна жараша кылам. Аларды өздөрүнүн сотторуна жараша соттойм. Ошондо менин теңир экенимди билишет. 45 забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарыныкы. Аламот күү аспабы менен ыр. Кудай биздин башкалкалар жайыбыз жана күчүбүз. Кыйынчылыктарда тез жардамчыбыз. Ошондуктан жер титиресе да, тоолор козголуп деңизге чөксө да, биз коркпойбуз. Алардын суулары шарылдап, ташкындай берсин. Алардын толкундарынан тоолор титирей берсин. Дарыя суулары Кудайдын шаарын, эң жогорку Кудайдын ыйык жайын шаттыкка бөлөйт. Кудай анын ортосунда, ал ордунан козголбойт. Кудай ага таң азандан жардам берет. Бутбарас элдер чуулдап, падышачылыктары кулай баштады. Эң жогорку Кудай үн салды эле, жер эрип кетти. Күчтүн теңири биз менен, Жакыптын Кудайы биздин коргоочубуз. Келгиле, теңирдин иштерин, жер үстүн ал кандай кыйратканын көргүлө. Ал жердин учу кыйрына чейин согуштарды токтотту. Жааларды талкалады, найзаларды сындырды, арабаларды өрттөп жиберди. Токтогула. Менин Кудай экенимди билгиле. Мен элдер арасында даңталам, жер үстүндө таң азаланам. Күчтүн теңири биз менен, Жакыптын Кудайы биздин коргоочубуз. 46 забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарыныкы. Забур. Бардык элдер кол чапкыла. Кудайды кубанычтуу үн менен чакыргыла. Анткени кудуреттүү теңир коркунучтуу. Ал бүт жер үстүндөгү улуу падыша. Бизге элдерди баш ийдирди. Урууларды бутубузга жыкты. Ал биз үчүн өзү сүйгөн Жакыпка жердин сыймыгын тандап берди. Кудай кубанычтуу кыйкырыктардын коштоосунда, теңир Сурнайдын коштоосунда жогору көтөрүлдү. Биздин Кудайды мактап ырдагыла. Ырдагыла. Биздин падышаны мактап ырдагыла. Анткени Кудай бүт жер жүзүнүн Кудайы. Баарыңар акыл менен ырдагыла. Кудай элдерге падышачылык кылат. Кудай өзүнүн ыйык тактысында отурат. Бардык элдердин төрөлөрү Ыбрайымдын Кудайынын элине жыйналды. Анткени жердеги калкандар Кудайдыкы. Кудай алардын үстүнөн өтө бийик көтөрүлдү.